Кээ бирлер туба кылдым ошол дүнүйөнүн үчүн кээде башка динди тандап алат. Ошентсе анан кийин виза берет экен депчи. Биз өткөндө сабактарда айттык эле, Америкага жаткандар башка христиан дининен бир ушу секталарды айтсаң, мен ошол жерде сектадамын десең, оңой виза берет экен. Ошентип барсак болобу? Астагфирулла. Имандан чыгып кетесе. Ошондой эле мындай кылбаңыз. Көп кыжаанат болбоңуз. Өтө элечи. Алла Таала рызкыны берет. Ага көп кыжаанат болбоңуз. Дамыла жылкыга зекет берсе болобу? Жайлоодо жүргөн бээлерге, үйдө баккан, улакка чапкан жылкыга жол жобосун айтып кетсеңиз. Үйдө багылган бээлер бар го, жылкылар тапталган. Буларга зекет берилбейт. 6 айдан көбүн эгерде сарайда баксаңыз, кармасаңыз, буларга зекет жок. Сайыма деп коет бизде. 6 айдан жогору талада оттосо, ошого зекет берилет. Жылкыларга этияттуулук зекет берүүдө. Аны кандай кылып бересиз? Баасын 40ка бөлөсүз. 40 жылкы болсо, бир жылкы, же болбосо 40ка жетпеген деле бир 10 жылкыңыз болсо, ошону баасын примерно болжолдойсуз дагы, канча баадан сатып бересиз эгерде бүгүн кардал келсе. Ошончо баа. Болду, ошону 40ка бөлсөңүз бир сумма чыгат, ошону зекет берип коесуз. Хош келипсиз, рахмат. Мен 20 жыл мурда Кореяга келгем. Машалла, 20 жыл мурда. Корея жаранына турмушка чыккам. Так, 2 балабыз бар. Жолдошум мусулман эмес. Астагфирулла. Мен эми түшүнүп баштадым. Адал эмне арам, эмне. Алхамдулилла, эмне кылсам болот? Кеңеш бериңизчи. Ажырашсак балдарымы алыш кыйын болот. Жо, эң жакшысы эми ушунча болгондон кийинчи аны исламга чакырыңыз. Мусулман болсун. Сахабалардын доорунда да болгон. Умму Кайс деп коет. Ушундай кылып туруп, эгерде эмне? Ислам дини жаман дин эмес. Ислам динде болсо, исламды алхамдулилла жакшылыгыңыз менен, мына кореysче же англисче исламдын баалуу китептерин берип, өзүңүз айта албасаңыз, же ушундай нерселерди акырын чакырып, дават кылып туруп, машалла исламды кабыл алып калса, макулбу? Никени кайра баштан кыйдырасыңар дагы жашай бересиңер болду. Жашай бересиңер. Бирок азыр силердин никеңер жок. Никесиз жашап атканыңарга истигфар кылгыла, тооба кылгыла, бирок азыркы жол менен аракет кылгыла. Менин оюм ушундай. Азыр эле чечим чыгарганга тияка бияка шашылбаңыз. Андан көрө Кудай кааласа буга ушундай жакшы неме кылыңыз. Эми убагында болуп калыптыр эми. Түшүнбөстүктөн Аллахым өзү кечирсин. Балагатка жеткенден баштап намаз парыз эмеспи? Ошол жаштан баштап арасында намаз окуп, окубай жүрүп, ошолордун казасын канча экенин билбейм. Кантип окуса болот? Рахмат. Караңыздар, болжолду алып окуй бересиз. Биринчиден, балагатка качан толгонсуз? Мындай караңыз. Уул балдар 12-13 жаш. Кээ бирлер эсинде болсо 14 жашта толгонмун десе, 14 жаштан бери эсептелет. 15 жашында эсинде болсо 15 жаштан барып эсептелет. Кыз балдар 9-10 жаш. Кээ бирлердики болсо 11-12 жаш. Ал эсиңде болсо жакшы. Эсте болбосо, анда эң аз мөөнөттөн ала берет. Уул бала 12, кыз бала 9 ала берет. Түшүнүктүбү? Минимальныйын алат. Эми качан намаз баштагансыз? 20 жашта баштадыңыз. Демек, ортодо 8 жыл бар экен намаз окуган. 8 жылдын казасын окуй бересиз. Же болсо 18-де баштагансыз, ошонун казасын окуй бересиз. Кичине болжолду көбүрөөк окуп койсоңуз, Кудай кааласа жаман болбойт, ага нафилге кете берет. Алла Таала мен үчүн өтө көп нерсени жасап жатат. Сураганымды андан да сонун кылып берип жатат. Ушунчалык чексиз шүгүр келтирем. Алхамдулилла. Менин суроом, мен Алла үчүн эмне кылышым керек? Мен да Алла үчүн жакшылык кылгым келет. Алла разы болсун. Аз мен сиздерге ибадаттын 10 түрүн айтып бердим, ошону кылыңыз. Полиция миграционныйлардан сактануу үчүн кайсы дуаны айтып жүрсөм болот? Көчөгө чыкпай коюш керек.
Оңой эле да, туура. Аллахумма инна наджалука фи нухурихим ва науду бика мин шурурихим. Акылбы? Аллахумма инна наджалука фи нухурихим ва науду бика мин шурурихим. Шуну окуп жүрүңүз. 3 жыл мурун колумда адам иштетип, bir күндүк акысын бербей калдым эле. Эми ал кишини таппай жатам. Карызыма кантип кайтарам? Интернет менен издеп көрбөйсүзбү? Эгерде дагы деле таппасаңыз, анда ошонун атынан садака кылып бериңиз. Эгерде адресин билсеңиз, аял бала чакасын, туугандарын билсеңиз, ошолорго да которуп бериңиз. Таптакыр тааныбасаңыз, таптакыр билбесеңиз, издеп көрүңүз, сураштырып көрүңүз. Таптакыр жокпу? Анда аркасына садака кылып бериңиз. Ошончо сумманы. Садака кылып бергенден кийин эртеси күнү келип калды да. Табылып калды да. Андакы беришиңиз керек анда. А келбесе, иншалла кутулду деген үмүт бар. Бечара колунда жок, бирок намаз окубаган адамга садака берсе болобу? Колунда жок, бирок намаз окубаган адам, мусулман болсо бол. Садаканычы мусулманга деле, мусулман эмеске берсе деле боло берет. Намаз окубаганда деле берсе боло берет. А зекетти мусулман эмеске берсе болбойт. Түшүндүңбү? Садаканы берсе боло берет. Албетте зекетти намаз окуганга берген абзел. Бирок намаз окубаганга деле берсе болот. Мусулман болсо эле болот. А кээ бир мазхабтарда намаз окубаганга берсе болбойт, өтпөйт. Бизде өтө берет. Биз Ханафи мазхабы. Түшүндүңбү? Инвалид бир тууганыма садака берсем болот да. Неге болбойт? Бериш керек. Операцияга деп акча чогултканда садака катары кошобуз. Кээ бир учурларда ошол акча жетпей калганы тууралуу айтылат. Чын эле садакабыз өз дарегине жетпей калса, биз сообу жок калабызбы? Жок. Сиз бергениңизде сооп ала бересиз. Сизге вообще кемчилдик кетпейт. Ортодогу кыянатчы кыянаттыгын күнөөсүн алат. Эгерде ортодо тияк бияк жеп кое турган болсо. Бирок сиз кыжалат болбоңуз, сиздики толугу менен тиет. Албетте иншалла мисалы карап туруп, мисалы байга берип, же болбосо да башкаларга берсеңиз, анда өтпөй калат, билип турупчу. А бирок ортомчул мен сиздин акчаңызды жеткирип берем точно деп айткан эле, ошого ишенип бердиңиз эле, макулбу? Буну сиз эмесин сообун толук аласыз. Подсознание может все деген китепти окудум. Ал жерде позитивное мышление, визуализация, аффирмация деген нерселер жазылган. Мааниси ниетти түз кыл деген. Ошондо психология китептерди окусам ширк болуп калбайбы? Пайдаланса болот. Бирок мусулман биринчи өзүнүн иманын, ишенимин жакшы билиш керек. Мыналардын тажрыйбасынан пайдаланса болот. Бирок буну негиз кылып, ушуга этикат кылып кылбаш керек да. Мындайча айтканда, ушуга ишеним берип, акыйда кармабаш керек да. Мисалы, подсознание может все, бул туура эмес. Өзү тема, китептин темасы туура эмес бул. Может все дегенди алып коюш керек да. Может многое деп койсо мейли. Көп нерсе болсо, все деген кандай? Ничего, Алла Тааланын кандай? Сознание бардыгын башкарып, бардыгына ушу боло берет экен. Нет, сознание ал Кудай эмес. Всему воля Всевышнего. Китептин аты мындай жазыш керек. Всему воля Всевышнего. Подсознание может все эмес, всему воля Всевышнего. Ошого окшогон немелерден эгер туура эмес болуп калыш керек да. Албетте тажрыйба алса болот турганда. Мусулман эместерден деле, акылдуу немелерден деле тажрыйбаларды алса болот. Жакшы насаат, сөздөрү бар, башкалары бар, алса болот. Бирок азыркындай да биздин динибиздин элегине салабыз. Биз сразучу кайга салабыз? Пайгамбарыбыздын алып келген жолдомосуна салабыз. Элекке туш келеби, туш келбейби? Туш келсе алабыз, туш келбесе албайбыз да. Стандарты бар. Сизде де стандарт бар, стандарт салып көрөт, туш келеби, өтө берет, туш келбейби, ыргытып берет. Ошондой эле пайгамбарыбыздын алып келген дининде миллион хадис бар. Муну окшогон насаат сөздөрү чипуха да, чын келгендечи. Ошого биз салып көрөбүз, элекке өтсө өтөт, өтпөсө ыргытылат да. Азыр мисалы биринчи китептин темасы өтпөйт бул.
Устаз, кыянаттык боюнча Кореяда иштеген эркектерибиздин 80% ушак кыянаттык дегенге көп берилип жатышат. Аллаху акбар. Аялдардан да ашып бара жатышат. Охо, жарышып кетип атат. Сизден сураныш, бирөөгө кыянаттык кылган, ушак сүйлөгөн эркек аялдардын ахирети кандай болот? Ошол жөнүндө кенен акыл насаатыңызды айтып койсоңуз. Катуу айтсам кечирим сурайм. Эң туура айттыңыз. Бул жумшагыраак айтканыңыз. Катууну биз айтабыз. Кыянатчыл адамдынчы иши оңунан чыкпайт. Ахирети оңолбойт. Пайгамбарыбыз пайгамбар болгонго чейин Меккедеги бардык капырлар, душмандар, мушриктер пайгамбарыбызды эки сыпаты менен тааныйт эле. Ас-садикул амин. Чынчыл, аманаткөй. Чынчыл дегени жалган сүйлөгөн эмес. Аманаткөй деген пайгамбарыбыз өмүрүндө кыянат кылган эмес. Аманаткөй. Пайгамбарыбыз айтат, кимде ким сүйлөсө, мунафыктын 3 белгиси бар. Сүйлөсө жалган сүйлөйт, уадасына турбайт, аманатка кыянат кылат дейт. Аманатка кыянат деген сөз эле бир нерсеге кыянат кылуу эмес. Сөзгө дагы кыянат кылуу, ишке дагы кыянат кылуу. Пайгамбарыбыз айткан: "Ла тахун ман ханак." Ким саңа кыянат кылса, ошо кыянат кылсам боло береби? Жок дейт, ошого даже жок. Угуп алыңыз, дагы бир сөздү кайталайм. Жакшы укпай калдыңыз. Ла тахун ман ханак. Ким сага кыянат кылса, ошого кыянат кылба дейт. Суроо козголот. Мен буга кыянат кылбайм. Бирок мага кыянат кылса, ответ берип койбоймунбу кыянат менен? Жок. Түшүнөсүзбү? Ошон үчүн иншалла карап туруп. Анан кийин мына алайсың. Чындап эле карап тургандар. Биз качан эгерде туура нерсе менен, пайдалуу нерсе менен, иман менен алек болбосок, туура эмес нерсе менен, пайдасыз нерсе менен, күнөө менен сөз алектенебиз. Ушуну билип коюңуз. Ыйык жер бош болбойт дейт кыргызда. Ыйык жер, ыйык жай бош болбойт. Бош болбойт. Мисалы, мына бөтөлкө, берип коюңузчу. Мына ушуну. Мына бөтөлкө. İçinde süt yok, su yok, bal yok, sok yok. Şu boş mu desen? Yok, boş emez. İçinde ne var? Hava var deydi. Boş emez bu. Çın-çınına gelgen ne ekeni? Boş emez. Bulga jönele bötölkönü aytып атам. Adamdын жүрөгү boş болбойт эч качан. Же жакшылык менен алек болот, алек болбосо сөз жамандык менен алек болот. Однозначно болот. Ошон үчүн биздин кайра-кайра айтканыбыз, дааватыбыз, чакырыгыбыз, сунушубуз, насаатыбыз, суранычыбыз ушул болуп атат. Жүрөктү бош кылбайлы. Кандай деген? Жүрөктү биз занят кылып коелу, жакшылык менен толтуруп коелу. Иман менен, мухаббат менен толтурайлы. Чынчылдык менен толтурайлы. Мээрим менен толтурайлы. Мээрим жүрөктө болбосо ташпоорлук сөз болот. Билип коюңуз. Бул экөө сөз Алладан коркуу болбосо, махлуктан коркуу болот сөзсүз. Сөзсүз болот, экөөнүн бирөөсү болот. Иман болбосо, куфур сөзсүз, таухид болбосо, ширк сөзсүз болуп калат. Ошон үчүн иншалла Куранда айтылган сөз өтө маанилүү болду. Сурадагы маанилүү болду. Кыянат кылбайлы тургандар. Даже биздин динибиз бирөө кыянат кылса да кыянат кылганга уруксат бербесе, ана башынан эле биринчи кадамдан сиз кыянат кылганга каяктан уруксат берет? Жок ага уруксат. Аллахым товфик берсин. Жакында кыздуу болдук, көз тийбесин деген ниетте чекесине көз сыйпап коюу ошол нерсе туура индийский болуп кетти го бияга. La ilahe illallah. Индияга жакынсыңарбы, Корея? Узак эле бирок. Индийский деңизге жакынбы? La ilahe illallah. Жок. Анан көрөк, ага дем салып кой. Дем салып кой. Бирок балдарга тумар, жаш наристе ымыркайларга тумар такса болот тургандар. Түшүнүктүбү? Бешикке, кийимине, бирок тумарда сөз эки нерсе болуш керек. Биринчиси ичиндеги жазылган сөздөр Куран, хадистен болсун, башка сөз болбосун. Алла айткан дуалар менен.
рукиялар менен. Пайгамбарыбыз айткан дуа рукиялар менен, сактануу дуалар деп атканым. Экинчиси, ошол тумар сактайт эмес, тумар себеп сактоого деп түшүнүңүз, ишениңиз. Ушу эки нерсе болсо тумар такса боло берет. Мейлиби? Көпөнүн кереги жок. Көзү дагы башкасы дагы тийбейт. Алхамдулилля. Ана эми балагатка толуп калгандан кийин аларга эң күчтүү тумар 5 убак намаз. Ким айтты десе, ошо максат деген бир молда айтты деп коебуз. 5 убак намаздан күчтүү тумар жок. Устаз, жумуш убактысында намазды таяммум менен окуймун. Даратты толук алганга мүмкүнчүлүк жок болгонуна байланыштуу. Суроо, ушул таризде таяммум менен гана окуй берсем болобу жумушта? Таяммум качан окулунат? Качан суу жок болсо. Суу болсо таяммум өтпөйт. Даже суу эгерде акчага сатылса, акчаңыз бар, таяммум өтпөйт. Бирок суу акчага сатылат $1, чөнтөгүмдө $1 жок, ошондо таяммумга өтөт. Эгер акча болсо, акчага аны аласыз. Экинчи, таяммум качан өтөт? Качан суу бар, бирок суу менен жуунсам, ооруп калам же өлүп калам. Ошол учурда анан таяммум өтөт. А мына сиз айтып аткан учурларда таяммум өтпөй калат. Сиз алхамдулилля барыбыз эле эми кандай оңой эле да. Бетти жууп эле коесуз. Масы кийип алыңыз. Путуңузду жууган неудобный болуп атса жумушта, үйгө барып кечинде келесиз да. Ошо кечинде анан чечип коесуз, жууп коесузбу деп. Мына. Барды чики-чики. Маселе чечилди. Туурабы? А бирок путу жууш керек. Таяммум болбойт ал. Таяммум азыркы гана учурларда гана болот. Намаздарды сүннөтсүз окуп жүрөм. Сүннөт намаздарынын ордуна каза намаздарын окуймун. Каза намаздар болсо, сүннөт намаздары оку абзелби? Жок. Сүннөттү таштабаш керек. Нафилдердин ордуна каза окусаңыз болот. Тахажжудтун ордуна, ишрактын ордуна, зуханын ордуна, авабимдин ордуна, тахиятул вуду, тахиятул масжид, салатул хажа, башка канча деген нафилдердин түрлөрү бар. Ошолорго каза окуйбуз, бирок сүннөттүн ордуна эмес. Алымдарыбыз айтат, сүннөт өз ордунда окулуш керек. Устаз, эски үйүбүздү бузуп, жаңы үй салалы деп жатабыз. Эски үйүбүздү бузаардан алдын Куран окуп, мал союп дегендей амалдар шариятта барбы? Bunday жок. Ушул учурда шариятта эмне кылуу керек? Тез бузуп салып, тез жаңы үй салыш керек. Эчтемеси жок. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Damla, iman toğrusunda kendilerek düşündürüp berseniz. İman, tasdik degen söz. İman, özü sözlükte, iman amana, yu'minu. Aman degen sözden çıkar. İman keltirgen, dünya ahirettin baktısızlığından, korduğundan aman. İman şariattan ne dese, tasdiqu ma jaa bihi Nabi sallallahu aleyhi ve sellem daruratan. Peygamberimiz alıp kelgen zarıl iman işenim keltire turgan nerselerdi tasdiqto жүрөктөн tasdiqtagandan atın iman деп айтат. İmandın 6 rükünü var. 6 farzı var. Birinci Allah'a iman keltiriyor, ikinci periştelerge, üçüncü peygamberlarga, dördüncü kitaplarga, beşinci takdırga, altıncı kıyamet günü. Cebrail perişte gelip peygamberden soraganda, "Akhbirni anil iman." Ey Muhammed, imandan kavar berinizçi degende peygamberimiz uşu 6 onu aytkan. Allah'a iman keltiriyor degende manisi ne? Allah var, жалгыз, bir, şerigi жоқ, жаралганга окшош эмес. Жараткан Алла Subhanahu wa Ta'ala ezelten tübölüktü bardıq zatında da, sıfatında da. İman billah. Periştelerge iman keltiriyor degenen ne? Allah'ın nurdan jaralgan mahlukları.
адамдын барды кажети ырыскысы амалын жазганга, учуру келгенде жанын алганга, түбөлүктү бейишке алып барганга же дозокко барып азаптаганга дайындалган махлуктар. Кыямат күнү кабырда дагы сурак ала турган периштелер. Периштелерден 4-өө чоң: Жибрил, Микаил, Исрафил, Малакул Маут. Жибраил периште бул бардык периштелердин мырзасы, Алла менен элчилердин ортосундагы элчи. Андан кийин Исрафил сур тарта турган. Bir тартканда кыямат, bir тартканда кайра баштан жашоо. Микаил бардык ырыскыларга, жандыктарга, ырыскыларга дайындалган периште. Малакул Маут өлүм, Азраил деп коебуз. Куранда Малакул Маут, хадисте Малакул Маут деп келет. Азраил деген ат келбейт. Мына ошо. Китептерге 4 китеп түшкөн, акыркысы Кур'ан-ы Карим. Андан кийин пайгамбарларга бай айтып бердик. Адам алейхиссалам биринчи пайгамбар, акыркы Мухаммад алейхиссалам. Тагдыр, жакшылык, жамандык Алладан, кыямат күнү болгон шек күмөн жок. Ага биз иман келтиребиз, кайра тирилип, түбөлүктүү бейиш тозокко барганга чейин отчет берилет. Андан кийин бейиш тозоктун чечими чыгат. Устаз, менин сизге суроом. Мен мурун жамаат менен намаз окуганымда имамга уюдум деген сөздү айтпайт экен элем. Бирок жүрөгүмдө имамга уюш керек деген сезим бар эле. Устаз, эми ошол окуган намаздарым эмне болот? Рахмат, Алла разы болсун сизден баарыбыздан. Бардык намаз болот. Тил менен ниет кылынбайт, ниет жүрөк менен болот. Тил менен ниет кылгандарды аалымдар бидат деген. Бирок азыркы гафлет, бекапар учурунда аалымдар фатвасын жаңылап, тил менен ниет кылуу мустахсан деген. Себеп деген бирок ниет жүрөктүгүн айтат. Мисал окуп турабыз. Азыр асыр намаз окуйын деп атабыз, барыбыз. Мейлиби? Мен жүрөгүмдөн асыр намаз, бирок тилимден кокусунан пешим деп айтып алыпмын да. Алланын алдында сиздин намазыңыз нормальный. Эми азыр асыр намаз окуйбуз. Менин оюмда, ниетимде пешим деп атам да. Бирок тилимде асыр деп эле окудум. Сиздин намазыңыз кабыл болгон жок. Тил этибарга алынбайт. Жүрөк этибарга алынат. Түшүндүңүзбү мен сөзүмдү? Түшүнсөңүздөр, ооба деп коелу, кичине мындай мен дагы мындай настроением чүрбөй. Каяка түшүп калгам, кимдер менен сүйлөшүп атам мен түшүнөм. Сиздер мындай корейский менталитет болуп кеткенби дейм да, ун чыкпаш керек. Алла разы болсун, бар болуңуздар. Демек, иншалла түшүндүңүздөр ниет менен. Кудай кааласа жүрөктөн мисалы ниет кылып атасыз го, ушу жетиштүү. Бирок билиңиздер, ниетте эгерде ыктыда кылсаңыз, эки ниет кыласыз. Учурдагы фарыз намазды, экинчиси имамга ыктыда кылганды. Не дедим? Учурдагы фарыз намазды. Бүгүнкү пешим, кечеги пешим деп албаңбы? Бүгүнкү пешим, азыркы. Бүгүнкү асыр, бүгүнкү шам, бүгүнкү куптан. Экинчиси имамга ниет кылганды. Ушу жүрөктөн өтсө, все. Тил менен коштоп кое бериңиз, жакшы болот. Да, Чанен китеби? Чанен шаары ушул. Чаньон. Чаньон шаарына кош келдиңиз. Рахмат. Устаз, мен сурам. Ат-тахиятта ар ким ар кандай кол көтөрөт. Так, ошол жөнүндө түшүндүрүп бериңизчи, чоң рахмат. Ат-тахиятта ишара сабаба деп коет. Сабаба. Буну көтөргөн биздин Ханафи мазхабта пайгамбарыбыздын хадисинен эң туура хадисти алып келип экөөнү айткан. Биринчиси шакек, экинчиси 53. Мынаны 50, буну 3 деп коет. 1, 2, 3. Ортон комуунда токтолот. Дагы мен колума мындай көрсөтүп берейин. Тизенин үстүндө турганда биринчи ашхаду деп башталганда эле кол топтолуп жыйнала башталат. Ашхаду ал ла илаха. Өтө бийик көтөрүлбөйт. Мындай эле көтөрүлөт. Ла илаха дегенде көтөрүлөт. Иллалла дегенде түшөт. Жерге мындай тийгизип койбойсуз тизеге. Мындай эле кыласыз. Түшүнүктүбү? Фатава биздеги Фатава Шамия ибн Абидин рахматуллахи алейх бардык сүрөттөрүн айтып берген бизде фатава карады. Түшүнүктүбү? Абу Ханифа рахматуллахи алейх жана Абу Юсуф имам Мухаммад
улуу заттардан айтылган ушу эки сүрөт. Биринчисин түшүнүктүүбү? Ашаду ан ла илаха көтөрүлүп, иллалла түшөт. Болду. Ва ашаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу салават айтасыз, дуа кыласыз. Ассаламу алейкум деп салам бересиз го? Саламу алейкум ва рахматуллах. Биринчи саламдан кийин кол жайылат. Биринчи саламга чейин да бунун өкүмү. Так. Экинчиси азыр кандай? Мындай да көтөрсөңүз болот, 53 менен. Ашаду ан ла илаха иллалла деп коет бүттү. Анан кээде ба тегереткени жана башка көтөргөндөрү, тияк неме кылгандары биздин ошо мазхаб башчыларыбыз алган эмес. Мүмкүн ошол хадистерде истирап бар, жана башка бар, риваяттарына равилерден кемчилдик ылдыйөдөлөр болгон себебинен алган эмес. А бул экөөнү алган. Түшүнүктүүбү? Аялдын эркектин алдындагы милдети кандай? Баш ийүү. Жылмаю. Капа болуп келсе көңүлүн ачуу. Кызматын кылып, разычылыгын алып бейишке кирүү. Бирок баш ийүү ла таата фил махлук, ла таата лил махлук фи маасиятил халик. Билип алыңыздар, эгерде күйөөсү аялына арамга буйурса, баш ийүү жок. Баш ийбейт. Себептен Алла арам кылган нерселерде баш ийүү жок деп койгон. Жолуңу чеч, бир рюмка көтөр, аны алдап кой, бул жерде урдап кой, намаз окуба, фарыздарды айтып. Мынандайларда баш ийүү жок туган. Ойнош күтүү менен ичимдик ичкендин катуу азабын айтып бериңизчи. Эки үй бүлө бузулуп кетиш акыбалында турат. Азыр сизди көрүп отурат. Чоң рахмат. Тугандар. Афалла амма салаф. Ушуга чейин кеткен кемчилдиктердин баарын Кудайым кечирсин, көз жумуп коюңуз. Мындан ары жашоонун жаңы дептерин баштаңыз. Көп өзүңүздү чөктүрбөң, бирок өткөнгө бир пушайман болуп коюң. Алла бекер кылып муну шуну депчи. Аллага айтыңыз, Алла өзү бардыгын билүүчү, көрүүчү, угуучу. Будан аркы жашоонун таза барагы менен баштаңыз. Билип билбей калган кемчилдик, ката күнөөлөрдү жараткан кечирүүчү, кечиргенди жакшы көрүүчү. Ошон үчүн иншалла бул ичкендин күнөөсү, бул гунай кабира, чоң күнөөлөрдөн. Зына дагы чоң күнөөлөрдөн. Бул аркылуу жүрөгүңүз тынчтанбайт, ачык айтып коеюн. Жүрөгүңүз тынчтанбайт, рахаттанбайт. Жашооңуздан береке кетет, жүзүңүздөн нур кетет, абириңиз төгүлөт. Кабырга барганда Аллах акбар. Ал жак жаман. Ичкендерге дагы, зынакорлорго дагы жаман. Ал жерде тамаша жок аяр. Бир кысып кой бергенде бу дүйнөгө келгенине ары пушайман болуп кетет. Кылган эмес, келип кеткенине. Ахиретте эми айтпаңыз аны. Чоң күнөөлөр тугандар. Ошон үчүн иншалла будан тоба кылайлы, кайра буну зикир кылып айта бербейли. Буну жаман нерсени өзү өчүрүш керек. Айтпай жок кылыш керек бунун бардыгын. Бирок будан аркысын жашоону машаалла таза кырмап, таза булгабай жашайлы. Устаз, мен уулумдун аты Давид деп койгон элем. Өзүбүз баарыбыз Дауд деп чакырабыз. Ахирет күнүндө ата балдарынын ысымына дагы жооп берет экенбиз. Мен анда уулума документти дагы Дауд деп жаздырышым абзелби? Же Давид деп калтырып койсом да боло береби? Жок, Дауд дегениңиз жакшы. Туура эми Давид деп айтылып атканы, ошо Дауд пайгамбар эле, бирок Инжилде, мисалы орустар айтып атканы, Кур'анда Давуд деп 2 А 2 У менен келет. Дауд пайгамбар. Алхамдулилlah. Ошон үчүн иншалла, эгерде сизге кыйынчылык туулбаса, акырын эртеби кечпи, азыр иншалла документтерди оңдоп койгонуңуз жакшы. Тууралап койгонуңуз жакшы. Устаз, медресени бүткөн такыба кызга үйлөнсөм болобу? Өзүм илим алган эмесмин. Ата энем тапкан кыздар баары эле илимдүү, билимдүү, бизнеси бар кыздар экен. Мен өзүм жөнөкөй эле жигитмин. Машаалла. Алла Таалам бактылуу кылсын.
медресені бүткөн таква кызга сөз ал андай кыз каяктан сразу алыңыз аны. Бул эме да востребован жок нерсе да бул. Табыш кыйын нерсе мында. Медреседен бүткөн болсо, таква болсо, иманды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, жигиттер үйлөнгөндө, эркектер үйлөнгөндө 4 нерсесин карап үйлөнөт. Сулуулугун карап үйлөнөт, биринчиси. Экинчиси кээ-бирлер байлыгын карап үйлөнөт. Кээ-бирлер тегин карап үйлөнөт, ата теги кандай экен. Кээ-бири динин карап үйлөнөт. Пайгамбарыбыз айткан: "Фадфар бидати дин", ey эркектер, динин карап үйлөнүп бактылуу болгула деген. Бир данышман айткан экен, дайыма айтып жүрөм, дагы айтып коем эле жаштарга. Карап туруңуз. Динин карап үйлөнүңүз, эгерде сулуулугу болсо, нур үстүнө нур. Байлыгы болсо, нур үстүнө нур. Тектүү болсо, нур үстүнө нур. Бунун мисалы, эгерде дини болсо 1 деген цифра. Сулуулугу барбы? 1 0ду кошосуз, 10 болот. Байлыгы барбы? 1 0ду кошосуз, 100 болот. Тектүүбү? 1 0ду кошосуз, 1000 болот. Эгерде дини жок болсо, 1ди алып койсоңуз 3 тең эмне болот? 0 болот. Түшүнүктүүбү? Ошон үчүн биринчи орунга кое турган нерсе иман, динди коюп. Пайгамбарыбыз айткан: "Жуучу келсе кыздарыңарга, биринчи динин, кулк мүнөзүн карагыла. Жакшыбы? Кембагалын караба, өңү түсүн караба, бер кызды" деген. Бербей кармап отура берсеңер, бузукулук көбөйөт, коркунучтуу нерсе. Ошон үчүн иншалла өзүнүн парасы, мындайча айтканда, теңи келгенде бериш керек туганда. Аны үйлөнгөнгө дагы алхамдулилlah, мына Алла таалам иманды медресени бүткөн илими бар кыз экен, иншалла алыңыз. Бул уят эмес бул. Бул алхамдулилlah ибадат, бул чоң сыймык нерсе. Эртерээк үйлөнүп, жаман күнөөлөрдөн сактанып, берекелүү үй бүлөнү турмуш куруп, бала чакалуу болуп, дүйнөдөн көз жумуп кеткенде аркадан дуала тургандар калсын. Кандай дедиңер? Аркадан бул 2-3 күндөгү эле рахатты ойлобош керек да. Келечекте уяк ойлош керек. Тем более алхамдулилlah, илим алыңыз, илимиңиз жокпу? Уялбаңыз. Курандан үйрөнүңүз, башкалар. Албетте намазга келгенде өзүңүз алдыга өтүңүз да аркага. Имам кылып албаңыз деп атам да. Башка нерсенин баардыгын үйрөнүп, анан аркага тур дейсиз дагы, намаз окуй бересиз. Мен стройкада иштейм. Кээ бир мусулман бир туугандар айтат: "Эгерде объект церковь болуп калган болсо, бизге курганга болбойт" деп жатышат. Талаштуу маселе. Бирок этияттуу болушу туура эле. Эгерде башынан эле мисалы чиркөө боло турган болсо, курбай эле койгон жакшы. Макру деп келет. Эгерде казино, араккана, зынаккана болсо, конкретно анда болбойт. Түшүнүктүбү? Чиркөөгө мисалы сен макру деп келген жер. Ошон үчүн иншалла бундайлардан башка объект курган эле жакшы. Мээнет кылып атат, куруп атат. Muhtaram hacdamlar, biz musafir musulmonlarni dinda, imonda adashmaslik uchun qilgan suhbatingiz uchun tashakkur. Sizdan Alloh rozi bo'lsin. Katta rahmat. Sizdan 3 ta savolim bor. Juma namozi farzligini aytib o'ting. Juma namoz Alloh subhanahu va taolo bergan farz shartlari topilsa. Shartlari topilsa. Bu жерде мен Кореяның муфтияты кандай экенин билбейм. Кайсы жерге алхамдулилlah шартына ушундай уруксат берсе, ошол жерде жуманы окуштук алхамдулилlah фарыз. Жума намазы Ханафи мазхабта шарттары кичине оорураак. Хамбали, Шафии, Малики мазхабтарда шарттары жеңилирээк. Кандай? Аларды айылдарда деле окуй берсе болот. Анча-мунчалардын айтканы, кээ бирлери эле башка мазхабтарда жайлоодо деле эптеп топтолсо окуса болот депчи. Bizde кичине шарттары оорураак. Bir шаар болуп турсун, соода сатык болуп турсун, ал жерде ушул мечит болсун, имам болсун. Ошол жердеги алхамдулилlah айтып аткан баягы хутбалары жана башкалары барды, шарттары бар да. Эгерде жума намазынын шарты жок болсо, кыйналбай эле коюң. Пешим окуй бересиз, нормально. Жуманын шарты табылса, жума сөзсүз окуш керек тургандар. Буну ушу сиздер ушул жердеги жашап аткан мусулмандардын карап туруп ушул жерде мүмкүн обязательно о мечит курган эмес, бирок кече бир жерге бардык, ушуну эме кылып алдык дейт бир. Иньон дей үчүн бир нерсе деген, инчон бу. Инчон деген ошол жерде машаалла жакшы жер алышыптыр.
3-4 экен этаж, машалла. Бирок эми баягы сыртында купол, же болбосо минарет, же болбосо ушундай бир мунаралары жок го. Бирок алхамдулилlah мечитке уже сатып алыштыр. Ошол жерге окуса болот окуса. Мусулмандар ашыгы менен экен. Арабтар дагы, Орта Азиядан дагы аябай көп экен. Мындайлар болот ал. Мейлиби? Ошон үчүн иншалла мечит деген эми албетте бул жакта башка мусулман эмес өлкөдө жашап атасыздар да. Ошон үчүн жума намазы дагы мүмкүнчүлүк болсо окуй бересиздер. Эгер ушу муфтияттын уруксаты кандай экен мен билбейм. Ошо карап туруп. 1. Жамаат намазыны суннатты муаккада экени хакында айтың. Көплүгүн иши авунатлашны бахана кылып шахсыда масжидке келмейапты деп. Туура. Караңыздар туугандар. Жамаат менен намаз окуу аалымдар кээ бирлери важип дейт. Өзү пешин фарыз, багымдат фарыз, булар фарыз, ол фарыз ал өзүнчө. Бирок жамаат менен окуган өкүмү кандай? Десе кээ бирлери важип, кээ бирлери суннати муаккада. Жөнөкөй сүннөт эмес. Важипке жакын сүннөт. Өтө бекем сүннөт. Ошон үчүн иншалла аракет кылайлы. 5 убакыт намазды алхамдулилlah мечитте окуганга. Бирок азыркында жумушта, сапарда болуп калдыңыз. Бирок болбоду дегенде ошол жерде каза болбосун. Алла таалам кабыл кылсын. Halal go'sht, et haqida ayting. Bismillah so'yilgan tovuq mol go'shtini iste'mol qilishyapti. Nizomiddin. Maşallah Hazrat Nizomiddin aka Allah razı olsun sizge. Mına nemeni hazır etti de ayttık ele to'ra. Qarаңыздар, adal, tovuq adal, qo'y adal, uy adal, echki adal, tö adal. Бирок ошо адалды дагы экинчиси өлүп калса, бул адалеттиле жей бербейсиз. Же болсо мусулман эмес муздаса, ошону жесе болбойт. Мусулман дагы атайы бисмиллахны айтпай койсо, аны жесе дагы болбойт дажечи. Мусулман болсун, бисмилlah Аллаху акбар десин да ошо адам. Ошондой жейле калган шубхалуу, же болсо арам нерселерден сактанайын. Алла разы болсун. Bizde tileke karşı үрөйдү учура турган учурлар кездешип жатат. Мекенинде күйөлөрү туруп, бул жакта турмушка чыгып алган келиндер кездешип жатат. Эркегине деле, аялына деле эч кимдин тили өтпөй калды. Сизден сөзүңүз өтөт деген үмүттө кайрылып жатам, устазым. Ушул жөнүндө түшүнүк берип, бул нерсенин акыбети жөнүндө айта кетиңиз. Азыр баяттан бери 2-3 сааттан бери сүйлөшүп турабыз. Мен оюмча иншалла ушу биздин сөзүбүздү уккан болсо, Алла таалам иншалла туура түшүнүк берет деген үмүттөбүз, иман берет, тооба берет. Тим более күйөөсү болуп туруп, бияктан кандай турмушка чыгат? Никеси тиякта да. Бул зына болот, күнөө болот, өтө жаман. Анан билип коюңуз да. Катыгыраак сөз айтса, биринчи баштан кечирим сурайм. Болуп туруп зына кылса, өзүнүн бир тууганы менен зына кылгандай эле кетет. Күнөөсү жаман нерсе бул. Ошон үчүн мындан сактаңылар. Ошо бир кайсы эркек болсо дагы, ая күйөөсү бар экенин билип, кантип никеге баш кошот деп. Никеси өтпөйт да анын. Антиякта күйөөсү болсо кандай өтөт? Ошон үчүн иншалла мына нерсени азыртан туугандар эске алышыбыз керек. Бирок караңыздар, эми поезд өтүп кетти, кете берет деген андай болбойт. Азыртан алхамдулилlah ушул жердеги ар бирибиздин мойнубузда жоопкерчиликтүү. Колубуздан келишинче дуада кылайлы, түшүндүрүү иштеринде башкаларга айтууда, жайылтууда аракет кылайлы. Акырын тигилер кыздарын жиберсе, же аялы келсе, күйөөсү менен келсин. Жоксо ошо кандай боло турган болсо, же атасы менен, же баласы менен, ага эниси менен келсин. Махрамы жок эмес. Махрамы менен келсин. Иштесин мейли. Бирок мына жактан келип туруп, эч бир таптала башка эле бир эркектер менен, башка эле менен кандай болот эми? Ушунун келечеги кандай? Утурумдук кичине акча табат, утурумдук кичине рахаттанат. Түбөлүктү, азапты сатып албаш керек да утурумдук акча менен. Аллах мен иман берсин баарыбызга. Машинанын пробегин тургузуп сатса болобу, эмне дейт? Түргүзүп машинанын пробегин, мисалы бир канча аркагабы? 500 болсо 100 болот.
Астағфирулла. Бұл анық алдап атпайбы? Бұл анық адамды алдап атады. Сізді бір ошында алдаса мақұлсыз бұл? Я. Сіз бір машина сатып аламын деп зорға ақша таптыңыз, $10,000. Ушул жерде бір мұсылманға ишеніп, Қырғызстандық екен деп ишеніп, ақшаны жөнөтүп атасыз. Сізді алдаса ошоны ыра көрөсүз бе сіз? Ошоға мақұлсыз бу? Ошо 500,000 деген 100,000 кылып берип атат. Айтасыз да, айван дейсіз да, туурабы, же шайтан дейсіз, экөөнүн бирөөсү айтасыз да. Ошо кантип болсун? Өзүңө ыра көрбөгөндү башкага да ыра көрбө, таксыр. Чыгыштын жакшы сөзү бар. Бычакты өзүңө сайып көр, өзүңө сайып көрсөң бычакты. Оорубаса, анан башка бирөөгө сай. Биринчи өзүң ордуңа коюп көрсөң, ошол жерде мен болсом кандай болот эле? Мындай болбойт турганда. Арам болуп калат. Тапканың арам болуп калат. Жакшы суроо берди. Бирөө атай тияктан суранып атат. Сизге Алла Таалам конкретный момент берди, ошону даават кылганга. Таксыр, бул күнөө болот, мен буга шериктеш болгум келбейт, мен Алладан коркомун, мага ахирет керек. Мага береке керек. Алла просто азыр ушундай момент берип атат, мени сынап атат. Мен напсинин кулумунбу же Алланын кулумунбу? Мен адаммынбы же айванмынбы? Мен чынчылмынбы же аферистминби? Алла мени сынап атат. Мен тиги жолго баса албайм мен. Анан көк сага дагы айтарым, андай кылбаңыз. Өмүр ырыскыңыздан береке кесилет. Өмүр ырыскыңыздан береке кесилет. Андай кылбаңыз деп, мына сизге момент айтып коесуз. Жок эле жок десе, ассаламу алейкум деп телефонду өчүрүп коесуз. Алты сыпаттагы намаздын максатын айтып бериңизчи. Намаздын максаты. Намаздын ичиндеги жашоону намаздын сыртына алып келүү жана Алладан бардык нерсени сурап алуу. Биринчи бөлүгү ишке ашпаса, Алладан сураганыбыз кабыл болбойбу? Бул алымдардын сөзү туугандар. Намаздын максаты Алланы разы кылуу. Акимус салата ли зикри, Куранда Алла Таала айтат. Намазды мени эстөө үчүн тургузгула деп атат. Окугула мени эстөө үчүн. Албетте намаздын таасири бар. Намаздын ичиндеги таасир сыртына тиет. Канчалык намаздын ичи нурлуу болсо, ихластуу болсо, хушу, худу, коркуу менен болсо, ошончолук намаздын сыртындагы 24 саат жашоодогу таасири ошондой болот деген сөз. Анан иншалла намазды окуп, Алланын казынасынан хидаят алыңыз, разычылык алыңыз, бейиш алыңыз, барака алыңыз, Алла Тааланын казынасынан райымдуулук алыңыз. Ана ырыскынын берекеси жашоонун райымдыгын алган. Мааниси ушул. Бала бакчабыздан, жубайымдан алыста жүрөбүз. Бала чакабыздан, жубайыбыздан алыста жүрөбүз. Айлап жылдап, 2 жылдап канча убакыт жүрсөк болот. Кореядан чыксак кире албайбыз кайра. Мындай туугандар. Үй бүлөлүлөр аялы барбы, күйөөсү барбы, кандай болбосун, 4 ай. 4 ай. Ашып барса 6 ай. Hazret Umar разияллаху анху сураган. Эркеги жок, аял канчага чейин чыдай алат өзү депчи. Айткан энебиз. 4 ай, bir риваятта 6 айга чейин. Сиздин да ысык жан. Ал да ысык жан. Сизде да напсы бар, ада да напсы бар. Алла Таалам, Алла Субханаху ва Таала бул берген нерсени. Күнөөгө сиз дагы себеп болосуз, ал дагы ошого да сиз себеп болосуз. Андай кылбаңыз. Чыксам эле кире албай калам деп жашоо түгөнүп калгандай сүйлөйсүз. Ырыскы түгөнүп калгандай сүйлөйсүз. Бул кем акылдык кылбаңыз. Аялыңызды алып келиңиз бу жака. Жаман көрбөңүз мени.
же болбосо барыңыз. Кудай кааласа Кыргызстанда ачка калган киши жок. Бүгүн бомждардын курсагы ток. Кыргызстанда бүгүн бомждардын курсагы ток. Бүгүн Кыргызстанда угуп алыңыз. Жакшы айтайын, капа болбоңуз. Бүгүн жокчулуктан ооруп аткан жери жок, токчулуктан ооруп аткан заман. Караңыз. Больницаларды карасаңыз, ичегилерин операция кылдырып атат. Семиргендер кезекте отурат. Семире берип ооруп атышат азыр. Ачка калып эмес. Кудайга шүгүр. Ырыскын Алла Таалам берген, жашообуз жаман эмес. Иштеңиз. Таза иштеңиз, туура иштеңиз. Корея мамлекетинин мыйзамын сактаңыз. Ушул жерден Алла Таалам туз берди, суу берди, ырыскы берип атат. Элин сыйлаңыз, мыйзамын сыйлаңыз. Динибиздин чакырыгы. Мен сиздерге мындай эле да бир подход түзөйүн деп айтып аткан жерим жок. Бул динибиздин чакырыгы. Кайсы үйдөн туз тартсаңыз, даам тартсаңыз, 1000 жыл салам айтыңыз дейт. Ушул жерден берип атабы? Алхамдулилла деп. Жакшы иш экен сурадык, уктук. Дин эркиндиги дагы, адамдардын кичпейилдиги дагы. Баягы пайгамбарыбыз айткандай, мээнет кылган кишинин териси кургаганга чейин акысын бер деген ушул жерде бар экен дейт. Ал жакшы, мээнети дагы бар. Бирок билип коюңуз, үй бүлө башка нерсе бул. Үй бүлө күтүү, үй бүлөнү бекем кармоо, бала чаканы тарбиялоо, аялыңыз менен болгон рахат, береке бул бөлөк нерсе. Алып келиң, же болбосо сиз аякка барып. Мейли, 6 айга чейин жүр башка жүрүң. Ушуга үчүн өзүнүн жолун өзүңүз ойлонуңуз. Экинчиси, тияка кетсем эле мен тилемчи болуп калам, көчөдө калып калам деген ойдон арылыңыз туган. Алла Таалам ырыскыны каерден болсун бере берет. Убагында Россияда берип келген сиздерге. Ошону ачка калдыңыздарбы? Жок. Анда мурда Кыргызстанда берип келген. Ачка калдыңыздарбы? Жок. Азыр Кореяда берип атат. Ачка? Жок. Келинче Америкада берет. Бере берет Алла Таалам каерде болсун эле. Ырыскы түгөн азыр айылга Кыргызстанга барсаңыздар Алла ырыскыны бере берет. Айылда жашап аткандарды угуп атсаңыздар керек. Кудайга шүгүр, Алла курсактары ток. Баары жакшы. Иншалла мына жерде мейли иштегенди иштейли, акыл эстүү болойлу, чеги менен, эби менен болойлу. Демек иншалла карап туруп, үй бүлөнү бирок таштабаңыз. Пайгамбарыбыз айткан, бул кыздар Алланын аманаты. Сиз никеңизге алып атасыз го, Алланын аманатын алып атасыз деген. Эртеге сиздин кызыңызды ошонтип үйлөп бердиңиз, чоңойттуңуз, тарбияладыңыз, окуттуңуз. Ушундай кыз бала өз атага жакын да. Ушундай кылып туруп, эми бирөөгө турмушка бердиңиз эле, аны үйлөнүп туруп кетип калды Америкага 1 жылдан бери сиздин кызыңыз таштап кеткен. Сизге кандай абал өтөт, сиздин кызыңыз ошондой кылса макулсузбу, Кызыңыз бул жактан иншалла бойго жеткен кыз болсо, өзгөчө бир перзенти баласы дагы болсо, мен акча жөнөтүп атам, акча салып атам. Акчаңы токтот деп. Ал мейли акчаңы салып атасың, берип атасың. Туура, бир мухаббатты кантип саласың сени? Конвертке салып бересиңби? Же SMS менен айтып бересиңби? Ошо Skype'те эмне деп которушна сүйлөп туруп, ошентип, сүйөм, күйөм, ошо менен бүтөбү. Андай эмес да. Мээр деген бар, райым деген бар. Балдардын тарбиясы, келечеги бар. Капа болбогула, капа болбогула мен жаман көрбөгүлө. Кээде кетип калат, 2-3 жылдар жүрүп, аялын таштап коюп, ошо кантип болсун? Сен деле эркексиң го, Сага да адамдын немелери керек, мээр керек, райым керек, төшөк маселеси бар, укук деген бар, ысык жан деген. Неме болуш керек да. Ошон үчүн иншалла Алла разы болсун. Анан көрүп жакшы дуа кыла бериңиз, Кудайым алып келет. Ошо сиз өзүңүз кандай келсеңиз, Алла Таалам сизди алып келе алган, аялыңызды алып келе албайбы берге? Жөнүнө алып келет. Сиз ниетиңиз туура эмес өзүчү. Сиздин аракетиңиз туура эмес. Бул жака кылса тоскоолдук кылат, анамда эркин жашап, жалгыз жашап, көнүп алгандагы мындай кылып болду. Өзүнө болду ошо. Бир төшөктө сарылап турат, сарылап жатат. Кийими жууса жуубаса жок, ана болду, ушу менен өтөт. Анчалык болбоңуз таксыр. Ошон үчүн иншалла Алла Таалам берген бакытты, бактылуу жашаңыз. Кайра бул дүйнөгө келбейбиз. Элестетип көр. Кудайым сактасын го. Ушундай жашап атып, ассаламу алейкум деп дүйнөдөн кетип калсак эмне болду? Жашап атып алып, мисалы азыркы ден соолук жакшы, ден соолук ооруп калса эмне болду? Койчу. Алла Таалам бир берген өмүрдү аялыңыз менен жакшынакай жашаңыз да.
жакшынакай машалла сырдашып. Бул керек нерсе го. Эркекке дагы керек, аялга дагы керек да болчу. Ошон үчүн давайте ушулар нерсени өзүңүздөр ойлонуңуздар дагы. Жол жобосунан сиз чечкиндүү болуңуз. Кудай кааласа, сиз шариаттын Алла Тааланын айткан нерсесин кыла бериң. Кудайым болсо сиз кем болбойсуз. Кем болбойсуз. Суроолор бүтөйүн дейби? Кореяда дүкөндөрдө сатылган суусундук, печенье, балмуздак сыяктуу азык-түлүктүн 70-80-ин эле составында окусак, уй эти, тоок эти, чочкон эти колдонулган заводдо иштелип чыкты деп жазылып турат. Ошондо ошол суусундук печеньелердин баары арам болуп калат. Суусундуктарда да ошондой болобу? Кантип эт кошулат суусундукка? Составында жок, бирок баягында ошол заводдон ушул. Эчтеке болбойт, суунуку бөлөк да, айнан. Мына немеңиздер уже печенье эгерде ушулга растительный масло болбосо, животный масло деп коебуз, анда албагыла андай. Растительный болсо анан мейли. Балмуздактарыңыздарга дагы эгерде май, чочкону май кошула турган болсо болбойт. Алымдарыбыздын сабактарын угуп турам. Көбүнчө Чубак устаздын Аллахым бейиште жолуктурсун. Амин. Коркомун менин махаббатым сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга караганда Чубак устазга көбүрөөк деп корком. Күнөөкөрмүнбү устаз? Алла разы болсун. Мындайда мухаббат жакшы нерсе. Бирок пайгамбарыбыздын мухаббаты баарынан жогору болуш керек. Ансыз ыйман толук болбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү айткан сахих хадисте, силердин бала чака ата эне бардык адамдардан да мухаббаты жада калса, өзүнүн мухаббатынан да менин мухаббатым үстөмдүү болмоюнча ыйманыңар толук болбойт деп. Буга окуя, белгилүү окуя барыңыздар билсеңиздер керек. Хазрет Умар разыйаллаху анху айтылганда айтканда Хазрет Умар: "Я Расулаллах, ата энемден дагы, бала чакамдан дагы, бардык адамдардан сизди көбүрөөк жакшы көрөм. Бирок өзүмдүн жанымдан эмес" деген да. Өзүмдүн жанымды сизге караганда көбүрөөк жакшы көрөм деген мааниде. Пайгамбарыбыз айтты: "Умар, ыйманың толук боло элек" деген. Аллаху акбар. Не деген сөз? Ар ким өзүнүн жанын жакшы көрөт. Өзүнүн жанын андай жакшы көрө албайсың башканы баары бир. Анан айткан, Хазрет Умар айткан: "Я Расулаллах, жок, азыр" деди. Сезим келген экен, Алла ыйманын толуктаган экен. Сиздин мухаббатыңыз мен өзүмдөн да жакшы көрөм деген. Ал-ан, я Умар. Умар, эми мына ыйманың толук болду деген да. Ошон үчүн иншалла пайгамбарыбыздын мухаббаты бардык мухаббаттан. Ата энени да ислам дини караңыз, ата энени жакшы көрбө деген жери жок. Ата энени жакшы көрөбүз. Аялыңызды жакшы көрөсүз, бир тууганыңызды жакшы көрөсүз, жериңизди жакшы көрөсүз, элиңизди жакшы көрөсүз, бала чаканы жакшы көрөсүз. Баарын жакшы көрүңүз. Жакшы көрө турган нерсе. Бирок ушулардан жогору пайгамбарыбызды жакшы көрүңүз. Менин ата энем азыр эки башка жолдо жашайт. Биз апам менен жашайбыз. Атам молдо. Инкарщик атам менен да сүйлөшүп, байланышып турабыз. Атам бул дүйнөнү ойлобой ахирет деп эле калган. Ахирет кылбай эле Алла берет. Аракет кылбай эле Алла берет дей берет. Кээде акча сураганда акча сала албай калам. Турмушту оңдоп кичине бир иш кылып алалы деп акча сала албай калганда кыжалат боло берем. Негизи эле динибизде инкарчиктерге кандай каралат? Алла разы болсун. Адашкан жери бар, туура эмес таксырда. Ана Алла берет дейт да телефон чалат да акча салып кой дейт. Айтыш керек да, айтыш керек. Алладан алып бизге да берсеңиз сиз эми депчи. Сиз Алланын казынасынан аласыз деп. Туура жок неме болгон, бирок кээ бир ишенимдер, кээ бир көз караштар туура эмес кеткен. Аны ачык айтыш керек туугандар. Мейли дүйнөгө кызыкпаганы, ахиретке умтулганы, бирок ушу чын болсун да. Дүйнөгө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эгерде үй бүлө бала чаканы бакпасаң канча укугун тебелейсиң. Разговор жок. 2 рекет намаз окуп, Алланын казынасынан алып эле бала чакаңа бере берсең, машалла. Сага Алла Таалам казынаны ачыптыр. Аулия
Болды, алып эле бере бер, эч неме жок. Вообще дүние ишин кылбай эле кой. 2 рекет окуп эле, чай намазынын алдынан алып эле бере бер. Эч неме жок. Жок, кеп анда эмес. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларга ушунчалык көп хадистеринде дүниені сүйіп, дүниеге құл болгондон тыйган. Бирок дүниені кылып, дүниені Алланын динин иштетип, ахиретке сооп топтогондон тыйган эмес да. Ошон үчүн иншалла карап туруп туугандар, бул биздин кажетибиз, зарылчылыгыбыз. Мына туура эмес. Мындай нерселеричи ахирет деш керек, бирок ахирет дегениңиз кандай болуп атат сиз? Башкалардын укугун тебелеп анан ахирет болобу? Аял бала чакаңызды багыңыз. Өзүңүз иштеки иш кылып алсаңыз, ар кимдин чөнтөгүн карап отурасыз. Ким үйүнө чакырат, ким тамак берет дегенде, бул андан чоң күнөө болуп эсептелет. Эгер ушунчалык сиз иманыңыз бекем болсо, болду. Дарыланбай да коюңуз, тамак эчтеке жебей ичпей деле коюңуз, кандай болот анда? Бирок иншалла адалдан табуу, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буйругу, Алла Тааланын буйругу. Аллахым иншалла өз жардам берсин, эми акырын түшүнүш керек эми башка. Бирок азыркындай аша чабуу жок нерсе да ал. Караңыз, любой нерсе Куран хадиске, биздеги Куран хадисибиз бар. Кимге кандай суроо болсо, Куран хадисинин стандартына салабыз. Туш келеби, келбейби? Все. Туш келгенин. Динде аша чабуу болбойт. Аша чабуу өзү жакшы эмес. Кээ бир нерселерди бекем өзүнүн түшүнүгүнө кармап алып, пайгамбарыбыз мынердеги ондогон сахих хадистери турат, бир заиф хадис, ал дагы мынандай эле бир айтылып калганды кармап алып, анан андай кылбаш керек. Бардык үммөткө фатва өзүнчө, жеке адамдын өзүнүн таквалыгы өзүнчө. Бирок анын ошол даражасы дагы жакшы түшүнүп алыңыз. Азыркындай Алла менен байланышып казынасынан алып ачып алган болсоңуз, пожалуйста, бизге да бериң. Болот хотя бы дегенде өзүңүздүн абириңизди жолуңузда сактаңыз дагы, үй бүлө бала чакаңызды багыңыз. Кандай кылып багасыз, ал сиздин ишиңиз. Казынадан аласызбы, кимден аласыз, ал сиздин ишиңиз. Мен бир кызга үйлөнүү максатында үйдөгүлөрдү жуучулукка жөнөткөн элем. Ал кыз ыраазы болуп, алып барган себет нанды сындырышкан. Азыр ал кыз менен мамилебиз бузулуп калды. Эми жанагы сындырган нан себеттер кандай болот? Же ал жөн эле ырымбы? Булар жөн эле ырым. Макулдугумду турмушка чыкканга бердим, кабыл алдым, ушу менен болот тургандар. Ага чейинки жөн эле сүйлөшүүлөр, макулдашуулар, кайра мисал ойлонуп көрөйлү, жок болбой калды дегендер ал боло берет тургандар. Ал шарияттагы ал өтө катуу нерсе эмес ал. Устаз, сакал коюунун кандай пайдалары бар? Жана койбой коюунун кандай зыяны бар? Бардык пайгамбарлардын сүннөтү. Бул тугандар Алла субхана ва таала аялдарды жаратты, өзгөчөлүк берди. Эркектерди жаратты, аларга өзгөчөлүк берди. Периштелер ушуну көрүп Аллага мактоо айтышты. Аллага мактоо болсун. Аял затын чачы менен зыйнаттаган. Аллага мактоо болсун. Эркек затын сакалы менен зыйнаттаган. Аял затын чачын кырып койсоң, эркектин сакалын кырган эки окшош эле. Кооздук зыйнат ушул жерде. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын буйруктары келген. Бир эмес 4-5 сөздүн түрү менен буйруктар. Болгондо достоверный сахих хадистерден буйрук ирети вужубка далалат кылат. Буйрукчу. Ошон үчүн өкүмдүкү пайгамбарыбыздын буйругун аткарайлы. Пайгамбарыбыздын өзүнүн сүннөтү дагы, кылган иши дагы, кылганы фейл деп коебуз. Кол, буйругу дагы экөө тең. Биздин сакал, алхамдулилля, динибиздеги бар. Улуу нерсе. Ошон үчүн иншалла буну койсок, Кудай кааласа пайгамбарыбыздын буйругун аткарып, ошондой эле иншалла сүннөтүн аткарып, кээде сүннөт деп коебуз, сакал койгон сүннөт деп коебуз. Туган сүннөт эмес, важип. Сабата мина сунна, сакалдын важип экендиги сүннөттөн сабит болгон. Мындайча айтканда, Курандан эмес, хадистен. Ошон үчүн айтылат. Мисалы, витр важип бар го, мен силерге оңой түшүндүрүп берейин. Витр важип деп коебуз, куптанда окуйбуз го,
Ошол эмне? Важип намаз да. Важип намаз. Важип бирок каяктан? Куранданбы же сүннөттөнбү? Сүннөттөн важип да. Түшүнөсүзбү? Кээде Курандан сиздерге берген тапшырмалар важип болот, кээде сүннөттөн берилген важип болот. Сакал дагы сүннөттөн сабит болгон важип деген сөз. Кандай? Ал окуй берейин анда чыгара. Так. Аялдар жамаатынан сизге суранычыбыз бар. Төмөнкү көйгөйлөр боюнча эркектер жамаатына насаатыңызды берип коюшуңузду суранабыз. Достук жана Азия магазининин астында чогулуп турбашыңызды суранабыз. Турбашын. Себеби аялдар нан, тамак, аш алганы өтө албай калышат. Так, никесиз жашоонун акыбети тууралуу. Алдап үйлөнүү, үйлөнгөндөн кийин жоопкерчилик, экинчисине үйлөнгөндөгү шарттар жана экөөнү бирдей кароо. Туугандар, Достук жана Азия магазин жанында турбаңыздар. Турсаңыздар тез кетип калыңыздар. Алла разы болсун. Эмгеде магазиндерге булар эркектер деле ишке барат да, мындай майда чүйдө алам дейт да. Бирок иш аялдар келип калса жол берип койгула, тияк-бияк неме кылбагыла. Никес жашоонун акыбети мен айтып бердим. Алдап үйлөнүү, алдаган кыянатты дагы айтып бердим. Үчүнчү бет дейт го бул. Имамчылыкка өтүп калганы эки рекеттен кийин улайбы? Мен аларга уюсам, мынан башын алып берсеңиз, ошончо үчүнчү бетте атат да мындай. Карап бериңиз. Окуп туруңуз. Салам алейкум. Ажылыктын парыздары кайсылар? Ажылыктын парыздары. Мындай. Кимге ажылык парыз боло турган болсо, өзү ажылыктын 3 парызы бар да. Биринчи ошо сиздин сурооңузга мындай жооп берейин. Ажыга баргандан кийин ошо ажылыктын 3 парызы бар. İçinde. Birinci parızı ihram. İkincisi Arafa toğusunda Arafa günü turu. Üçüncüsü tavaf. 7 jolu tavaf. Tavafı ifada da koyat, tavafı sadr da koyat, ziyara da koyat. Kanday olsa da farız tavafı. Uşul 3 farızı var. İhram baylaganda acılıkka baylap, Arafa toğusunda Al-Haccu Arafa paygamberimiz aytkan acılık bul Arafa degen. Üçüncüsü olsa mınal tavaf. Анан важиптери бар. Кебирлер 9, кедер андан көп, андан аз айтканы да бар. Так. Ажылык кимге фарыз? Кимге мал мүлкү жетип ажылыкка барып келгенге чейин и ошолго бала чакасында муктаждык болуп калбасын, башка бирөөлөр кол суна турган. Бир, экинчиси жол аман болсун. Үчүнчүсү туугандар, ден соолук болсун. Көзү көрбөйт же буту баспайт, бай болсо деле. Демек аларга фарыз эмес. Ман истата илейхи сабила, Куранда айткан. Ким ошо ажылыкка жолго сапар тартканга иститаат, күч кудурети жетсе. Биздин мазхаб боюнча махрам да кошулуп. Махрамы болбосо ага фарыз эмес. Так. Кол чаап ышкырган арам эмеспи? Ал эмне дегени? Işkırıp, kol çağıp ışkırgan. Aram emez. Makruh, aram emez. Azan aytıp, qomat aytpay, namaz okusa kanday bolot. Azan aytkan sünnet, qomata dagı sünnet. Qomat aytpay koysanız sünnet atkarılbay kalat. Ustaz özünüz jönүндө biraz aytıp berseniz, kaysıl jerde bilim alıp aldınız deydi. Maşallah. Allah razı olsun. Ben şu göçede жүрüyor alalgam da. Allah razı olsun. Özü ilimdin başı elhamdülillah bu 80-ci жылы 7 жашта элем. Мен атамдын атасы чоң атам. Райондун молдосу болгон. Менин атамдын инисинин баласы Каримберди деген бала эле. Менин
3 жаш чоң эле, рахматулла алейх өтүп кетти. Ошону чоң атам багып алган эле. Үйүнө барып калат элек, каникулдарда барып калсак, ошол жерде азыр эстеп атсам, ошо мен 7 жашар элем. Алиф экен, алиф ба та са деген. Ошону тиги мен агама сабак берет эле да. Ал менен 3 жаш чоң да. Мына алиф, мына ба деп. Анан кичине зейини алсызыраак эле да. Анан ал окуй албай калат дагы, мына эмне десе мен артында туруп шогол элем. Айтып коем да, мен тезлеш турасызчы. Ал ба деп коем. Үстүндө 2 точка болсо та деп коем да. Кошуп. Ошо тамганы мен чоң атамдан үйрөнгөм. Андан кийин алхамдулилла Фатиха сүрө мен Ихлас сүрөсүн мен тайенемен үйрөнгөм. Тайенемди мен бир жолук менен көргөн эмесмин. Союз кезинде дагы 2 жолукта көргөм. Дайыма 2 жолуктан. Намаз, тааратта көргөм. Чоң ата чоң энелеримди, тайта тайенелеримди. Албетте атам, апам, алхамдулилла апам намаз окуйт эле, атам кийинирээк окуду. Бирок Союз мезгилинде булар соодагер болгондо көп деле намазган эмеси жок эле. Орозо кармашат эле, ал кайрымдуулуктары бар эле. Кандай болбосун 90-жылы менин бир тууган агам бар эле. Ал дагы өтүп кеткен, рахматулла алейх. Ошо киши мага араб, орусча словарын берди. Барановдун словары. 90-жылы. 90-жылы мен окууну бүтүп, Ташкентке Восточный институтка араб тилине тапшыра турган болуп калдым. 90-жылы. Ошо агамдын берген ушу тилди неме деп, китепти, анан болду ошол жака барып, себептен мен эң улуу эжем Ташкентте фармацевтический бүткөн эле. Өзбекстан Ташкентти көп мактагандан ошол жака илим алайын деп, ошо аттанайын дегенде 90-жылы мына Ош окуясы болуп кетти дагы. Оштогу өзбек студенттерди Ташкентке алып кетти. Ташкенттеги кыргыз студенттерди Ошко алып келип, анан ошо бойдон барбай калдык дагы. Мен Бишкекке барып окууга тапшырып калдым. Бишкекте дагы бирок Кудайга шүгүр, ошо 90-жылдары бизге ноокаттан дамыналар келген эле. Нур Мухаммад кары деген. Экинчисин аз кичине эсимден чыгып атат. Ошол Нур Мухаммад карылар анан Муаллими Санини бизге 90-жылы толук окутуп, сүрөлөрдү жаттаттыртып, инамулла жок азыр. Аз эстен чыгып атат кичине аты. Ол экинчиси болсо ошо окутуп, ошо 90-жылы да. Демек эң негизи намазды 90-жылы окуй баштадым. Орозону 90-жылы кармай баштадык. Куранды, араб тилин, Мабдал Кыраат деп коет эле, Шифакия деген китептер бар эле. Ошону 90-жылы окуй баштадым. Бирок 91-ден Бишкекке келип калганда мен сельхоз институт зофакты бүткөм. 95-жылы бүткөм. Азыр агробай академия кайра неме болуп калды, аз билбейм кандай экен. Мурда сельскохозяйственный институт имени Скрябина эле. Ошонун зооинженерный факультетин аяктаган. Бирок ошол университетте окуп атканда, ошо институтта окуп атканда, институтта жалгыз эле мен бир единственный студент намаз окуй турган элем. Кудайга шүгүр, алхамдулилла Тааланын жардамы менен, бирок мечитке каттап турат элем. Барып кошумча сабактарды устаздардын кызматында алардан сабак алып, Ислам институту эгемендүүлүктөн 91-жылдан кийин жаңы Ислам институту ачылды. Сабактар бере баштады, аларга берип барып окуп келип. Кийин анан ушундай 93-жылды Сайдыбек Астамуладан сабак алып калдык. Таалимул луга арабия ли гайри натиқин биха. Араб тилин үйрөнүү ошо араб тилдүү эместерге. Атай ушундай бир китеп бар эле. Арабтар эми жаңыдан келип, Кыргызстанга келип сабак берип атышат эле. Вот ошолордон, анан устаздардан да көптөгөн устаздардан, Молдага Аздамла жана башка устаздардан мен институт бүткөнгө чейин эле булардан сабак алып турчумун. 94-жылы Соода менен Душанбеге барып калдым, Тажикстанга. Ошол жерде мен досум Молда Садырдин Дамула Бишкек шаарынын казысы өтүп кетти. Чубак Дамуладан Кудай рахматы 12 саат мурда көз жумду эле. Чубак Дамула 12 саат кийин көз жумуп, ошо эки дос, ошол Алла Таалам рахматын алсын, биринин артынан бири кайтыш болду. Ошол Молда Садырдин Дамула Душанбеден 40 километр турган Яван деген райондун Кыргызабад деген ошол жерде айыл бар. Кыргызабад деген айыл бар.
вот ошол жерде Советтер Союзунун мезгилинде ошо Абдышкүр Дамыллар ошол жерде окуган, Сайдыбек Дамыллар окуган, андан мурда Молда Шакир, Молда Ахун, канча бизде Молда Газ Дамыллар, чоң дамырлар, Молда Надыр дамырлар баардыгы ошол жерде окуган. А жерде муфти Абдусаттар деген дамылла, вот, ошо кийин Кыргызстанга келип 96-жылы муфти болбоду, ошо кишинин шакирттери болот. Прямой же косвенный, түздөн түзүнө шакирттери болот. Ошол айылга барып калдык, менен барганым, а жерде мен илим алайын деп барган эмесмин, чын айтайын, содага барганмын мен. Ошондо атай ошол жерден чоң ошо сода кылайлы деп барып, содабыз кичине кармалып калды дагы, 1 ай, 2 ай ошол жерде туруп калдык биз. Ошол жерде анан Куранды баштан окуп, ошол жердеги Кыргызабад айылындагы кыргыздардын жөнөкөйлүгү, диндарлыгы, ыймандуулугу бир башкача эле меймандостук. Ошол жерден өтө көп таасир алганбыз, көп жакшы нерселерди алганбыз. Кийин анан ошо окуп жүрдүк, келип жүрдүк, анан 95 мен бүттүм, 96-жылы анан кийин жок, мен ушул окуйун деп калдым дагы, араб грамматикаларын окубасам болбойт, хадис фик окубасам болбойт деп, жеке эле мындай частный окуй баштадык. 1,5 жыл окуп, кийин анан ошо 98-жылы мен Пакистанга кеттим. 98-жылы мен 24-февралда кеткенмин. Барып ошол жерде 98-жылы дегеним, 94-тө алдым окшойт, 98-жылы. Ал жака барып, ошол жактан атайы муфти Абдустардамыла ошо жолдомо бергенде, барсаң максат Пакистанга барып окуу, араб мамлекеттеринен вахабилердин жыты келип атат, ал жака барбай эле койду. Болбосо мен Мисирге даярданып аттым эле. Ошол эле кезде Алжир дагы бар эле, Саудия дагы бар эле. 3 мамлекетке барганга менде мүмкүнчүлүк бар эле. Чакыруулар дагы бар эле. Бирок ошол муфти Абдустардамыланын ак батасы менен анан болду деп, илим алып келейин деп ата-энемден сурап, 1 жылга эле барганмын. 1 жылга виза аштырып, 1 жылга окуп анан келебиз деп. Себеп деген ага чейин жамааттар, даватчылар келгенде Кыргызстанга, алар чоң алымдары келип калган мезгил дагы болгон. Анан муфти Абдустардамыла менен сүйлөшкөндө, мына ушул жактан мына биздин ата бабаларыбыз карманган, машаалла, сүннөттү дагы, китептерди да ушулар окуйт экен деп, вот ошол жака баргын деп ошо жолдомо берген. Анан мен ошо Пакистанга, ошол жердеги Лахор шаарындагы Райванд деген жер бар, ошол жерде Ханафи мазхаб боюнча мейли деп анан ошол жерге, ал жерде өзгөчөлүгү медресенин жөн эле илим алып, илим окуп, ибадат эле кылып менен чектелбейт, балки ошо илимди дагы башкаларга жайылтуу, даават кылуу менен өзгөчөлүгү бар. Ошол жака барып, ошол жактан окуп калдык дагы. Анан Кудайга шүгүр 2005-жылы келдим. Ошол жактан окуп, ошол 2005-жылы келдик. 2006-жылы анан нар жак бер жака бүтүп жүрдүк. Кийин ошол күнгө чейин алхамдулилля илимди окуп бүтүп койдук эмес, дагы эле окуп атабыз. Билбегенибиз көп, билгенибизге караганда. Дагы эле алхамдулилля илим алуу жолундабыз. Алла таалам кабыл кылсын баарыбызды. Кыска ушундай тургандар. Бүтүрөйлү, канча болду? Убакыт болуп калды окшойт я. Мындай кылайлы, 5ке чейин кылайлы, болобу? Атам эркектин баардык жоопкерчилигин апама өткөрүп берсе эмне кылуу керек? Атам 47 жашта. 40 жаштан баштап эч нерсе кылгысы келбейт. Жакшы эмес да эми ал. Кандай өткөрүп берсе дагы өтпөйт. Кыямат күнү жооп берет буга. Бир эркек мен кыз болдум десе, болуп калабы? Же бир кыз эркек болдум десе болуп калабы? Болбойт ал. Эркектин жоопкерчилиги эркектин мойнунда Алла жүктөгөн. Ар-риджал каввамун алан-ниса. Эркектер аялдарга көзөмөл багып карай турган баардык жоопкерчилик эркектердин мойнунда. Ошон үчүн алар айтыш керек, мына жалкоолуктан жаш эле экен, болбойт мындай. Буга эң жакшысы кичине дааватка чыгып, илим алып турса, буюрса жоопкерчилиги ойгонот иншалла. Пицца заказ берип, атып, түшүнбөстүк болуп, чочконун этин кошуп алган экен. Кайра алдырып, жеп алдым эле. Өкүнүп атам, эми эмне болот? Будан кийин кайталабаңыз, будан кийин этияттаңыз, эми эмне болот эле? Алла Тааладан кечирим сураңыз. Наскиге масык тарткан имамга уюсак болобу? Жок, болбойт. Эми караңыздар, эгерде баягы азыркы мурда эме наскилер чыгып калганда, баягында шарттары аткарыла турган Турцияда бир наскилер чыгып калбадыбы? Суу өтпөй турган, көпкө басса тешилбей турган, астынан ным өтпөй турган, өзүнөн өзү кармалып турган.
андайларга ол окуп калсаңыз намаз өтө берет. Жөнөкөй наскиге мас тартканга аркадагы бизге өтпөй калат. Анын оюнда өтө бергени менен аркада ыкта кылган. Ошон үчүн имам деген спорный маселелерди эмне кылат ушуга окшотуп? Бутун жууп койсун да. Мейли өзү салафи болсо деле, хаби болобу, кандай болсо дагы имам болгондон кийин сенин оюңда өткөнүң менен аркасындагы адамдарга өтпөй калат. Мисалы имам Шафии рахматулла алейхи мазхабы боюнча аял кишиге колуң тийип кетсе дарат сынат. Ошон үчүн эгерде мисалы Ханафи мазхабта аял кишиге кол тийсе сынбайт. Бирок ошо дагы эмне кылсын деп айтат? Даратты жаңылап имам болсо, даратты жаңылап алып окусын, аркасында Шафии мазхабтар окуса, ошолордун намазы дурус боло турган болсун да. Ошондой эле мына караңыздар, наскиге мас тартуу боюнча жакшы угуп алыңыздар. Путту жуу боюнча талашсыз маселе. Курандын өкүмү. Эки сөздү окуп атам. Ар бир сөзгө көңүл бургула. Путту жуу маселеси талашсыз маселе. Биринчиси. Экинчиси. Курандын өкүмү бул. Так. Эми наскиге мас тартуу боюнча талаштуу маселе. Сүннөттө келген. Талашсыз Куранга амал кыла бербейсизби путту жууп эле? Эмне тополоң чыгарасыз мынчалыгы? Жочумбу? Гигиена кое, путту жууп кое бериң де. Мени наскиге ошол масы тартуу боюнча имамдардын ортосунда чоң талаш. Болот болбойт боюнча. А Курандагы бутту жуу деген вообще талашы жок. Мен дайыма айтам, жолдочу, о жаардын четинде жүрбөй, ортосу менен жүрсөңүз, четинде тайып жыгылышыңыз да мүмкүн да ал. Жөн эле алхамдулилlah путту жууганга Алла Таалам берген, путту жууп эле аркада да окуй тургандар бар. Мейли, өзүңүз окусаңыз, өзүңүздүн ишенимиңизге жараша, наскиңизге мас тартасызбы, башка окуй бериң. Бирок тугандар мындай кылып, раз ошо аркада ханафилер дагы барбы, башкалар барбы, анда иншалла путту жууп окуңуз, аркадагы намаз окугандардыкы дагы нормальный болсун да. Тегеранга барып калдым. 2015-жылы ал жерде наски эмес путка мас тарткандарды көрдүм мен. Пут бар го? Жөн эле. Путуна эле мас тарткандар. Шиялар путуна эле мас тартат. Биз эртеге мына наскиден ошо путка өтүп калбайбызбы? Азыр мисалы мерге кээ бирлер айтат мындай наскиге. Пайгамбарыбыздын ордунда ошо наски бар беле? Бир суроо конкретно эле. Каякта ушундай наскилер эле? Кудай кааласа бир убак болот. Кенен мазахибтин тарыхтары эмне үчүн кандайдыр анын ишалы өзгөчөлүгү уланып кеткен. Башкалар деле болгон, уланган эмес. Үммөт да мусулмандардын жалпы коомчулук ушу 4 мазхабта карманып калган да. Ушуларга Алла Таалам алхамдулилlah кабулият берген, риваж берилген. Фикый маселелерде, Куран хадистен маселелерди чыгаруу маселесинде истимбат деп коебуз. Кандай деген? Кээ бир нерселер Куран хадистен пайгамбарыбыз Муаз разияллаху анху айтып атат: "Ай Муаз, сен Йеменге бар. Йемендиктерди барып туруп, ошолорго биринчи Алланын жалгызыгына таухидке, иманга, даватка чакыр. Келдиби? Намаз окуганга чакыр. Намаз окуп алдыбы? Эми алхамдулилlah, эми карап туруп алардан байларынан зекетин алып, кембагалдарына берди." Муаз разияллаху анху айтып атат: "Ошол жерге барып мээнет кыла турган болсоң, маселе келип калса кандай чечесиң?" дейт. "Курандан карайм, Куран менен чечем" деди. "Курандан таппай калсаңчы" деди. "Анда пайгамбарыбыздын хадисинен карайм, хадистен чечем маселени" деди. "Хадистен да таппай калсаңчы" деди эле. "Анда өзүм ой менен иштихат кылам" дейт. Ал эмне дегени? Ушул жерде Куран хадистин эрежесинен чыкпай туруп, ушул жерде маселе чыгарганга өзүм илимимди салым кошом деп атат. Түшүнөсүзбү? Булар да ошол Куран хадисте айтылган нерсени туугандар тактап берүү иретинде. О Абу Ханифа бир дарактын аркасынан бир таштын аркасынан кетип аткан жери жок. Куран хадистин аркасынан кеткен киши бул. Эми карап туруңуз. Абу Ханифаго рахматулла алейх сахабаларды көрүптүр. Мына 7-чи кылымда келген кимди көрдү? 9-чу, 10-чу кылым. Биз азыр 14-чү кылымдабыз. Кимди көрдүңүз сиз? Ошол алардын илими, такыбалыгы кандай деген киши. Сиздер мисалы бир кишинин аркасынан ээрчип атасыз го. Ибн Таймия рахматулла алейхи, Шейхул Ислам, сиз ошонун сөзүн угуп атасыз го. Ал 7-чи кылымда келген го. Биз машалла ал жерде пайгамбарыбыз күбөлүк берген. Хайрул куруни карни, сумма алладина ялунахум, сумма алладина ялунахум. Эң мыкты кылым менин кылымым, менден кийин, андан кийинки кылым, андан кийинки кылым деп өзүнүн кылымын сахабалар, табиин, таба табиинди пайгамбарыбыз хайрият, мындайча айтканда жакшылык, ушуларда жакшылык бар деп өзү күбөлүк берген. Кийинкисин айткан эмес.
Ошондой доор, алтын доор деп коет, 3 доорду алтын доор деп коет. Кандай доор деп коет экен? Сахабалардын доору, табииндердин доору, табииндердин доору. Сахабалар бул пайгамбар, сахабалардын доору. Сахабалар ким? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сухбатында болгон, иман келтирип, иманда өткөн. Көзү көрбөсө дагы, пайгамбарыбызды көрбөсө дагы. Көзү азиз сахабалар болгон, пайгамбарыбызды көргөн эмес. Бирок сухбатында болгон, иман келтирип, иманда көз жумган. Мушулар сахаба деп коет. Ошо сахабаларды көргөндөрдү табиин деп коет. Сахабаларды көргөндөрдү табиин деп коет. Ушу 3 доорго пайгамбарыбыз ушулар эң мыкты кылым, мыкты доор деп айткан. Абу Ханифа сахабаларды көргөн киши туган. Так что анын илимине о кийинки муун ал 100 лет жетиш мүмкүн эмес ага. Түшүнүктүүбү туугандар? Алла разы болсун. Устаз, сизди көргөнүмүзгө кубанычтамыз. Сизге казак бауырлардан үлкен салем болсун. Рахмат, Алла разы болсун бауырларым. Устаз Кореяда жүргөн бүкүл мусулмандарга же казак бауырларга дуа жасап койсоңуз жана деген экен. Биздерге да сиздерге да жасаган устаздар колунан насип болсун. Алла разы болсун. Бир туган болойлу. Өзбек тугандарыбыз отурат мынакей суроолорду берип, казак тугандарыбыз отурат. Бир элбиз. Бир туганбыз тугандар иншалла. Алла Таала кабырга барганда, сен өзбексиңби, кыргызсыңбы сурабайт. Тажиксиңби, казаксыңбы деп сурабайт а жерде. Кабырга барганда угуп алыңыз, мени сурайт. Сен эркексиңби, аялсыңбы дагы сурабайт. Атыңды сурабайт, фамилияңды сурабайт. Канча жашта өлүп калдың деп сурабайт. Эмне болуп иштедиң деп. Сен бадыша белең, бий белең, миллиардер белең сурабайт. Эмне үчүн? Бул суроолордун кызыкчылыгы жок а жерде. Не интересно булчу? А жерде интересно эмне? Сен Аллага канча кулчулдук кылып келдиң, ушуну айтсаң, Алланы кандай роб деп, Аллага канча рубубиятка сен канча кантип келдиң? Алланы роб деп жашадыңбы жана? Робуң кими? Айтчы бяган. Ошо иншалла баарыбыз иншалла бөлүнүп жарылбай, бири-бирибизди урматтап, Алланын Куранында айтып койгон: "Я юхаллазина аману, ла ясхар каумун мин каумин." Угуп алыңлар. Бир эл, бир улут башка улут элди маскарлабасын деген. Үстүнө шылдыңдабасын деген. Мүмкүн маскарланган, маскарлоочуга караганда Алланын алдында жакшыраактыр деп койгон. Аялдарга дагы айткан, аялдар дагы башка аялдарды маскарлабасын. Ошон үчүн иншалла Алла Тааланын алдында бул улут уруулардын бардыгы бири-бирибизди таанып, бири-бирибизди сыйлап, бири-бирибизди жаштыкка чакырып, бири-бирибиздин маданиятыбыз менен таанышып, билишип, урп-адатыбыздарды билип, ошон үчүн сыймыкка такыбалык берген. Ким канча такыбалыктан өссө, ошончолук Алланын алдында сыйлуу. Рахмат бауырым.